Салам достор, биздин канал күндөн күнгө өнүгүп атат. Менин каналыма жазылгандар, лайк бастагандар өзүнчө эле профи боло бербей жөн эле сүйлөйүнчө. Кандайсыңар достор? Достор, комментарий жазып, жакшы сөздөрүңөр менен бөлүшүп, лайк басып, дизлайк басып аткандарга вот прям мен чын жүрөгүмөн ыраазымын. Ар бириңе чын жүрөктөн чоң рахмат айтам. Бар болгула, аман болгула. Анан чекемдеги 2 тошка көңүл бурбай эле болгула. Чиркей чалып кетиптир, бир 2 дос чиркей келип туруп, бири-бирин карап туруп, 3кө чейин санап туруп чаккан окшойт да. Достор, силерди көпкө күттүрбөй, мен жаңы видео менен кубантайын деп чечтим. Анда эмесе кеттик. Сквиш. Кыргызстанда сериал аябай эле аз тартылат. Ошондуктан мен кыргыз киносу сериалга дагы байыса деген аябай чоң тилегим бар. Бумеранг аттуу сериалды мен YouTube'дан көргөндө нааразы болгонума карабай, бул сериал жөнүндө мен эч нерсе деп сөз айткым келген эмес. Бирок сериалды мактап жазган комментарийлерди окуп алып, аргасыздан видео тартканга туура келди. Сериал башталганда эле кыз менен бала тиктешме ойноп атканын көрөбүз. Жумба көзүңдү, жумба, сен утушуң керек. Болду айжан, баары бүттү. Мындан кийин жолугуп эле болчу. Түшүндүрчү, эмнеге? Түшүндүрбөйм. Көрүүчүлөр өзүлөрү түшүнүп алышсын. Мы здесь, потому что нас лишили свободы. Глупо не замечать цели нашего существования и подвергать сомнению мотивы поступков. Мен нормальный кыз алышым керек. Сол бетке чапса, оң бетти тозуп бер деген жакшы сөз бар. Чап. Мына, ошон үчүн мен сен менен жүргүм келбей эле. Мен нормальный кыз алышым керек. Билесиңер, мен баланын ушул сөзүн укканда бул эмне деген диалог деп аябай нааразы болгом. Бирок андан кийинки кыздын кылык жооруктарын көрүп алып, мен баланы чын жүрөктөн түшүндүм. Мен курулуш боюнча көп деле түшүнө бербейм, бирок ушундай жаңы курулуш болуп аткан чоң объекттерди менин оюмча кайтарган кишилер болуш керек го дейм, э. Чего ты ждешь? Получай, сучка! Sen kirген тасың ба? Сен кимсиң? Өтө бийик. Мен чачырап кетет го дейм. Чуу өтүп туруп барып балыш дегенде сразу жан берет болушуң керек. Sen kirген тасың ба? Сен кимсиң? Өтө бийик. Мен чачырап кетет го дейм. Чуу өтүп туруп барып балыш дегенде сразу жан берет болушуң керек. Жок, эми мен секиргенде 1 сааттан кийин жан берсемби деп ойлоп аткам. Хотя жок, 2 сааттан кийин. Мен артыман аңдып келдиңби? Мен дагы күнүгө ушул жака секирем деп келем. Бирок эмнеге мындай бийик жерден секиргениңди башкалар түшүнбөй калса жаман эле го. Ошон үчүн кат жазып кетиш керек. А мен кат жазып койдум. Эй, сен атын өлгөн тасыңбы? Кат жазып туруп атын өл. Эй, сен эмне муун өлгөн тасыңбы? Кат жазып туруп муун өл. Эй, сен эмне уксуз ичип өлгөн тасыңбы? Кат жазып туруп уксуз ичип өл. Көкмөлөр, баарын эле айтып туруш керек да. Сен эмне орулсуңбу? Кыргызстандын гимни чыгып атат, жүрөгүңдү карма. Макул, тамаша, антип айткан жок. Жүрөгүм оорулуу. Сүйөөдөн запы жеген кишимен. Апа, мени бир кыз карабай кетти, жүрөгүм ооруп атат. 2 этаж үйү бар, кошунага сүйлөшүп коем, барып секире бер ошактан. Ошо катты окуп берейинби сага? Бар чары, укпайм. Пожалуйста, бир жолу угуп койчу мына. Нурлан, бул менин сага жазган акыркы катым. Наргиза, сени сүйөмүн. Сенсиз жашоо жок деп айттым беле сага. Айттым беле, эшек. Айттым беле. Каччы бияка. Мен бул жактан секирем. 1 2 Жакшылап күйлөн, ата өлбөй каласың. Жакшылап күйлөнүп туруп секире. 3 Мен видеого тартпай калтырмын, кайра чуркап келчи, мен тартып алайын, э. Мен сени токтотот го деп ойлогом. Жинди го? Мага эмне? 3 Эмне мынча узун переход, сука? Вот дурак. Саламатсызбы, байке?
Сиз Бумеранг деген сериал тартыптырсыз. Ошол биринчи сериясы боюнча менде бир суроо бар эле да. Жанакы крышадагы сахнасы Титаник деген киного плагиат болуп калган окшойт, Жок, Титаник деген кино барбы? Мен Титаник деген кинону көрбөптүрмүн. Ах ты лживый ублюд. Өз жанын кыйгандар бешке түшпөйт. ичинде эле тозоктон күтөм деп жазайын да. Порой я грежу наяву, когда взираю ввысь. Урушка жок беле бесисинде. Баргеч. Силер эмнеге мектепте стих айтып аткандай болуп сүйлөп атасыңар? Ушул сахнада строго сценарий боюнча текстти жаттап алып, эч кандай эмоция жок сүйлөшүп атканы кызылдай эле билинип турат. Ушул крышадан секирсең буту колуң сынып, башың жанчылып, мээң чачырап кетет го. Эми сен эмне жиндисиңби? Эми сен менин жүрөгүм ооруп атат, ошон үчүн мен секирейин деп чечтим. Эми сен мына ушул себептен ушул крышадагы сахна ушунчалык бат башталып, ушунчалык бат бүтөт. Чоң кыз, мен сизди сүйүп калдым, таанышып албайлыбы? Таанышпайм, бар чары урод. Оппа! Вау! Кыскасы ушундай укмуш, эмоционалдуу сахнадан кийин өкөтен крышадан ылдый түшүп кетишет. Лашара. Эгер сен бүгүн болбогондочу, мээм асфальтта чачырап жатмак. А эгер мен болбогондо сенин мээң асфальтта чачырап жатмак. Совпадение? Не думаю. Билесиңби, эгерде жана сени токтотуп калбагандачы, билбейм эмне болмок. Билен, бул сериалга деген сценарий жазылды эле же булар оюнан чыгарып сүйлөшүп атышабы? Мындан мурун эле айтып атпады эле, сен болбосоң мээм асфальтта чачырап жатмак деп. Азыр кайра сен болбосоң билбейм эмне болмок экенин деп. Мээң асфальтта чачырап жатмак. Сен мени сактап калдың. Бүгүнкү күндү мен экинчи туулган күнүм деп белгилеп жүрөм. Этот парень какой тупой! Демек бүгүн сенин тууган күнүң да, Акчаң барбы? Майрамдайлыбы? Эч кандай зыяны жок, жаш мундардын ой жүгүртүсүнө эч кандай зыян тийгизбеген сахнадан кийин бала менен кыз кафеде отурганын көрөбүз. Ушундай нерсени тарткан адамдар, силер ушундай нерселериңерди чет өлкөгө барып алып тарткылачы, макулбу? Жок, мен түшүнүп атам, Кыргызстанда деле мындай нерселер болот. Бирок силер деген ушундай нерсени кылбаш керек деген мааниде көрсөтүшүңөр керек болчу. Тескерисинче ошондой нерсени элдин бетине чаап көрсөтпөй. Силер корейский сериалдарды көрүп алгансыңар. Ошол сериалда болгон ушундай сахналар көзүңөргө жакшы көрүнгөн үчүн силер да ушундай сахна тартсак элге жакшы көрүнөт деп ойлогонсуңар. Сериалдын астындагы комментарийлерди окуганыма караганда, кээ бир адамга ушул нерсе жакшы эле көрүнүптүр. Ошол адамдарга айтып коет элем, силер мындай нерсени колдобогула. Анткени мындай нерсени силердин кичинекей өсүп келаткан карындаштарыңар же инилериңер көрсө, аларга бул кино, бул сериал, то есть эмне үлгү берет, ошону ойлонуп койгулачы. Кээ бирөөңөр айтышыңар мүмкүн, бул деген жөн эле сериалда эмне эле кежирленип атасың деп. Бирок азыр техниканын өнүккөнүнө байланыштуу ар бир кичинекей бала 1 жаштан өткөндө эле соткадан видео көргөндү үйрөнө башташты. Ошол көргөн видеолорунан ата-энеси үйрөтпөгөн нерсенин баарын үйрөнүшөт. Ошону эсиңиздерге алып коюңуздар. Эркектер үчүн ыйлаган ким? Биз. Туурабы? Үй жыйнаган ким? Биз. Таштап кетсеңер крышадан секирем деп андан кийин кафеге келип алып бухайт эткен ким? Биз. Чет өлкөнүн кино сериалдарын көрүп алып жаш мундардын психикасын бузган сериалдарды тарткан ким? Биз. Сволочтарсыңар. Сука. Туре, Айжан. Мен сага атымды айткан жок элем, сен кайдан билип алдың? Эми сценаристтердин жазганы боюнча иштеп атам да. Аскар. Жен жатчы. Сага бухлоо алып берип атып, таксиге да акчам жок калды. Алкаш десе. Алло. Чык жерге. Сен мени үйгө алып келдиң. Мас болсо талага таштап коеюнбу? Эмне мас кылып салдың аны? Акылсыз кыз. Эмнеге ичесиң? Я откуда знаю? Билесиң го, мен сенден кетмек эмесмин, Айжан. Мою любимую. Алкаш десе.
Ушу бумерангты тарткан байке менде дагы бир суроо бар эле да. Мен ушу биринчи серияны көргөндө эч нерсени түшүнбөй калдым. Бул бала кызды эмнеге таштап салды? Андан кийин деген таштап салгандан кийин кайра деген эмнеге келип алып анан аргасыздан таштадым деп айтты. Анан бул бала экөө деген доспу же кызды текшерип атышабы? Кыскасы эчтекени түшүнбөй калдым да, ошону айтып берип коесузбу? Аны экинчи серияда түшүнөсүң. Экинчи серияда дагы түшүнбөй калсамчы? Үчүнчү серияда түшүнөсүң. Үчүнчү серияда дагы түшүнбөй калсамчы? Төртүнчү серияда түшүнөсүң. Билен, силер канча серия тартасыңар деги? Бешинчи серияда түшүнөсүң аны. Мен сени адам экен деп жүрсө вообще адам эмес турбайсыңбы, Аскар? Мен сени карагат экен десе карагат эмес турбайсыңбы? Мен сени алма экен десе алма эмес турбайсыңбы? Мен сени счётчик экен десе счётчик эмес турбайсыңбы? Мен сени араба экен десе араба эмес турбайсыңбы? Сен ыйлап жатасыңбы? Өлбөш керек, жашаш керек. Ичиш керек, крышадан секириш керек, тупой сериалдарды тартыш керек. Алмаз бекпе. Бирөө үчүн жан кыйган негизи туура эмес. Туура сөз, жакшы сөз. Бирок деген сен крышадан башкача сүйлөп аткан эмес белең? Макул, сен кызды сактап калыш үчүн эле калп эле ошентип айтып койгонсуң, бирок сенин оюңча деген бул жаман пример эмеспи? Аскар эле Аскар дейсиң. Кана Аскарың, чакырчы Аскарыңды. Кыскасы ошентип 20 мүнөттүк экинчи сериалды абсолютно идеальный спойлер кылып салгандан кийин сериал бүтөт. Кыскасы достор, эгерде ушул видео силерге жакса, ушул каналга досторуңарды, туугандарыңарды чакыргыла. Эгерде жазыла элек болсоңор, жазылып жанда колокольчикти баскыла. Ушунун баарын аткарган адамдар ар бириңерге ден соолук, эч качан оорубагыла, бар болгула, бай болгула. Анда эмесе ушу менен мен силер менен коштошом. Эмки жолукканга чейин по-любому профессионально сүйлөп бүтүрүп коеюн. Скидиш.